Азыркы учурда STEM технологияларынан пайдаланып сабак өтүү учурдун талабы болуп калды. Мен STEAM жана STEAM ыкмаларынан пайдаланып бүгүнкү сабагымды уюштурдум. Маляр келди, бир чоң үйдү майлады. Уланткылачы окуучулар. Бак түйгөн капалыкты айдады. Ушул адам ушул сырдуу кийимчи бул дүйнөнүн үстүндөгү каймагы. Азаматсыңар. Бул кимдин калемине таандык? Алкул Осмонов. Бүгүнкү темабыз Алкул Осмоновдун өмүр жана чыгармачылыгы. окуучулар, азаматсыңар. Бүгүнкү сабагыбызды баштаардан мурда мен силерди топторго бөлүп алайын. Кана кимге кандай түс жагат? Тандап алсын. Келгиле кана. Тандайбыз. Тез. Жакшы. Тезирээк тандайбыз, кана алгыла. Силер? Жакшы. Эми сары түстү тандагандар биринчи топко отурат. Кызгыл түстү тандагандар бул топко, ач кызылды тандагандар бул топко отурасыңар. Кана жайгашып алабыз ордубузга. Кана эми окуучулар, мен силерге топторуңарга наам берип коеюн. Биринчи топ сабагыбыздын ээси болгондугу үчүн буларга адабиятчылар деген наам беремин. Кийинки топ сабагыбыздын коноктору. Булар географиктер тобу, изилдөөчүлөр тобу. Кийинки топ булар дагы сабагыбыздын коноктору, математиктер, илимпоздор тобу. Бүгүнкү сабакка кандай даярдык менен келдиңер окуучулар? Кана бул топтон баштайбыз. Менин атым Ахмедин, мен адабият технологиясы. Азамат. Менин атым Масудбек, мен өзүм менен Манастын сүрөтүн алып. Менин атым Фатима, мен өзүм үчүн файл алып келдим. Менин атым Мухриза, мен сабак үчүн музыкалык аспап алып келдим. Менин атым Сахиба, мен сыйынча алып келдим. Менин атым Мудина, мен магнит алып келдим. Окуучулар, бүгүнкү сабакка жакшылап даярданып келиптирсиңер, азаматсыңар. Эми бүгүнкү сабагыбыздын темасы Алкул Осмоновдун өмүрү жана чыгармачылыгы кайталоо. Буга чейин биз силер менен Алкул Осмонов боюнча, анын ырлары боюнча сабактарды өткөнбүз. Бүгүнкү сабагыбызда бышыктайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты силер Алкул Осмоновдун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча алган билимиңерди эске аласыңар, кайталайсыңар. Акындын ырларынын негизги идеясын түшүнөсүңөр, бири-бири менен салыштырасыңар, талдай аласыңар. Акындын ырларынан көркөм айтып, өз алдынча жана топтордо иштей аласыңар. Эми мен силерге тапшырма берерден мурда кантип баалап өтүп кетемин, айтып кетишим керек. Бүгүнкү адабиятчылар тобун, булар адабиятчылар болгондуктан Кыргыздын улуттук музыкалык аспабы комуз менен баалаймын. Изилдөөчүлөр тобун болсо, Кыргыздын улуттук турак жайы боз үй менен баалаймын. Ал эми илимпоздор тобун калпак менен баалаймын. Кана кайсыл топ кандай упайларга, канча упайларга ээ болот экен? Бүгүнкү сабагыбызда кайсыл топ активдүү катышат? Ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча курдаш, күтсөм дагы бир кыял, мындай сырдаш күткөн жокмун. Бул Алкул Осмоновдун кайсыл ыры? Ысык көл ыры. Алкул Осмонов ысык көл жөнүндө көптөгөн ырларды жазган, окуучулар.
Деги эле ушул Алыкул Осмоновдун ырлары жөнүндө, ушул Ысык көл ыры жөнүндө силердин пикириңер кандай? Ким жооп берет? Масытбек. Алыкул Осмоновдун көптөгөн ырлары Ысык көлгө байланыштуу болгонунун бирден бир себеби ал Ысык көлдө көп убактысын өткөргөн. Азаматсың дагы? Бул топто барбы жооп? Упайларды берип кетейин. Алыкул Осмонов ден соолугуна байланыштуу өмүрүнүн көп убактысын Ысык көлдө өткөзөт. Ошондуктан Алыкул Осмоновдун көп ырлары Ысык көл жөнүндө. Азамат, жакшы. Дагы бул топтон барбы пикир? Мубина? Алыкул Осмонов өзүнүн ырларын ошол Ысык көлсүз элестете албайт эмес. Азамат, жакшы. Дагы кимде кандай ойлор бар? Ким жооп берет? Таңшоола. Алыкул Осмоновдун ден соолугу начар болгондуктан ага Ысык көлдөн алысы пайда болгон. Ошондуктан ырлардын көбүн Ысык көл боюнча жазган. Азамат. Жакшы. Эми окуучулар Алыкул Осмоновдун ырлары боюнча өзүңөрдүн ой пикириңерди айтканга эми силерге тапшырмаларды берейин. Эми окуучулар силерге биринчи тапшырманы берейин. Адабиятчылар тобуна мен кыргыздын акыны, музыка, орулу акын, бөбөккө ырларынан бир куплеттен көркөм айтып, ырга өзүңөрдүн пикириңерди айтасыңар. Экинчи топ ата журт, коштошуу, Фрунзе, Ысык көл ырларынан бир куплеттен көркөм айтасыңар, ырга өзүңөрдүн пикириңерди айтасыңар. Силер 30 жаш, музыка, 65, Пушкинге деген ырлардан бир куплеттен көркөм айтып, ырдын мазмунун ырга өзүңөрдүн пикириңерди айтасыңар. Андай эмесе, кайсыл топ даяр окуучулар? Кана биринчи топ адабиятчылар баштап берет экен. Масытбек. Алыкул Осмоновдун мен кыргыздын акыны. Ким берсе да жакшы берген бактымды, ким койсо да жаман койгон атымды, ушакчыдан не кылам деп сурасам, 5 тыйынга мага сат дейт даңкыңды, сатам алсын кайдан билсин баркымды, чайга салып жутаар кезде заар тилин куйкалачу мен кыргыздын акыны. Алыкул Осмоновдун бул кыскача ырсаптарынан өзүнүн тагдырына ыраазы, бирок ага коюлган атка нааразы экенин билүүбүзгө болот. Жана акындын баркын акын билет деген накыл сөздөр деле дал ушул ырсаптарга туура келет. Азамат. Эң жакшы. Дагы? Таңшоола даярсыңбы? Орулу акын ойго жакын, оруп алсыз олтурат. Акын баркын, өлүм бизге болсун. Орулу акын, сөздөр алтын, алсыз жалгыз олтурат. Кантсин акын, ак кагаздын бетин ыргата отурат. Бул ырда Алыкул Осмонов өзү оор менен күрөшүп жатса дагы, чыгармачылыгын таштабай, ошол менен алектенгенин түшүнсөк болот. Азамат, жакшы. Экинчи топ даярсыңарбы? Баштайбызбы? Ким даяр? Фатима? Алыкул Осмоновдун коштошуу ыры. Кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы, кимге керек ата-эненин көз жашы. Эгер кел деп ата мекен чакырса, аманбыдан кош деп айткан сөз жакшы. Алыкул Осмонов бул ырында ар бир окурманды мекенди сүйүүгө, мекенди көздүн карегидей сактоого үндөйт. Азамат, жакшы. Дагы ким? Огулай. Алыкул Осмоновдун ата журт. Жазда башка жер тийбесин абайла. Көткө турбас мобул турган сур булут, бүт дардыңды өз мойнума алайын. Сен орба, мен оруйн ата журт. Алыкул Осмонов туулган жерге арналган ырларын окуп отуруп, ар бир киши өз мекенин дал эле акындай кирсиз көңүл, назик сезим, таза жүрөк менен сүйүш керек. Бүт дардыңды өз мойнума алайын. Сен орба, мен оруйн ата журт деп чыныгы мекенчил адам гана айта алат. Ой, Азамат, жакшы. Үчүнчү топ илимпоздор тобу даярсыңарбы? Ооба. Кана, ким баштайт? Мубина? Алыкул Осмоновдун музыка ыры. Мен турмушта сараң ачкөз эмесмин, өктөө кылып ай аз бердиң дебесмин, байлык, үй-жай, ден соолуктан ардактуу, мага берсе 2 сабак ыр берсин. Алыкул Осмонов өзүнүн өмүрүн ырсыз элестете алган эмес. Ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан.
Алыкул Осмоновдун адамдык жана акындык сапаттарын ушул 4 сапыр менен аныктоого болот. Азамат. Эң жакшы. Жакшы жооп берди окуучулар. Алыкул Осмоновдун 65 аттуу ыры. 65 ардактуусуң табыма, далай күрөш милдет жүктөйт баарыңа, силер чыңдап тайман бастан күрөшчү билесиңер, экинчи 5 алдыда. Алыкул Осмоновдун өзүнүн чыгармаларында көп учурда адамдын ички сезимин жана анын тагдырын чагылдырган. Ушул сыяктуу бул ырында да өзүнүн өткөн өмүрүн тууралуу убакыттын өтүүсү тууралуу ой жүгүртөт. Жакшы. Кана, бул топтон ким калды? Жасмина даярсыңбы? Алыкул Осмонов 30 жаш ыры. Бираз өмүр кандай кыска, кандай аз, тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас. Бирок чиркин азыгына мейли эле, анын буктой тесигине кататпаш. Кече гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты бул зат минген 30 жаш. Алыкулга күлгүн 30 жаш ыры карылыктын башы сыяктанып көрүнгөн экен. Ошол үчүн ал бул 30 жаш ырында 30 жашты атчан кылып көрсөттү. Кана окуучулар, мына Жасмина 30 жаш ырынан бир куплет үзүндү айтып берди. Эмне үчүн Алыкул Осмонов 30 жашты картаң адамга салыштырып жатат? Ким билет? Ким жооп берет? Масбек? Алыкул Осмонов ден соолугуна байланыштуу өзүнүн өмүрүн кыска болуусун сезген жана ал өзүнүн ырсаптарында 30 жашты кары боз ат минген кары адамга салыштырган. Азамат эң жакшы. Туура жооп берди окуучулар? Анда дагы бир упай берип коеюн Масбекке. Окуучулар, эмне үчүн Алыкул Осмоновду новатор акын деп айтып коебуз? Тойба? Себеби ал кыргыз адабиятына жаңылык киргизгендиги үчүн Алыкул Осмоновду новатор акын деп атап коюшат. Азамат. Туурабы? Балдар, кандай жаңылык кириткен? Ким айтат? Масбек? Алыкул Осмонов замандаш жана калемдештеринен айырмаланып, чыгармаларын өзгөчө стилде жазган жана бул стилде эч бир акын ыр чыгармаларын жаза алган эмес. Азамат, Масбек, отур. Кана окуучулар, биринчи тапшырманын суроолоруна баарыңар мыкты деңгээлде жооп бердиңер. Азамат сынап, эми кийинки тапшырмага өтөбүз. Мен бүгүн силерге өзгөчө метод менен суроолор даярдап келдим. Азыр ушул барабанды айландырамын. Кайсы суроого туш келсе, билген окуучулар жооп берет. Түшүндүңөрбү? Даярбызбы? Анда баштадык. Кана? Алыкул акындын туңгуч махабаты дейт. Ким жооп берет? Кана ким билет? Ким? Масбек? Алыкул Осмоновдун туңгуч махабаты Фрунзе шаарында окуп жүргөн кезде таанышкан педтехникумдун студенти Айдай аттуу кыз болот. Дагы маалымат кошо айта кетсем, Алыкул Осмонов өзүнүн эң алгачкы ырын дал ушул Айдай аттуу кызга арнап жазат. Азамат, барабанды айландырамын. Даярданып тургула. Алыкул акындын мыкты котормосу дейт. Кана ким жооп берет? Кана окуучулар? Ким даяр? Кана? Мубина? Шота Руставелидин жолбаш терисин жамылган баатыр поэмасын которгон. Азамат. Даярданып турабыз. Ак шайы көйлөк, күмүш кемер сыяктуу адамдын жаны сатылып турса базарда. Алыкул Осмоновдун бул ыры кандай аталат? Ким жооп берет? Кана? Сахиба? Бул Алыкул Осмоновдун адамзат чыгармасынан алынган ыр саттары. Ой, Азамат, туура жооп бердиби? Айландырабыз. Даярданып тургула окуучулар. Акын ден соолугуна байланыштуу кайсы окуу жайды бүтпөй калат? Ким жооп берет? Ким? Кана силерден барбы жооп? Огулай. Алыкул Осмонов ден соолугуна байланыштуу Фрунзе шаарындагы педтехникумду бүтпөй калат. Туурабы окуучулар? Азамат, жакшы. Азаматсыңар окуучулар. Кийинки тапшырманы дагы ийгиликтүү аяктап алдыңар. Баарыңар жакшы жооп бердиңер.
Эми андан кийинки тапшырмага дагы өтөлү. Азыр мен силерге ушундай ватмандар беремин. Биринчи топ адабиятчылар тобу Алкул Осмоновдун атына синквейн түзөсүңөр. Ал эми силер изилдөөчүлөр тобу кроссворд түзөсүңөр. Ал эми силер жылдар сүйлөйт темасында кластер түзөсүңөр. Түшүндүңөрбү? Андай болсо, ватмандарды алабыз. Кана окуучулар тапшырманы түшүндүңөрбү? Убакыт беремин мен. 5 мүнөттө жетишебизби? Анда убакытты белгилеп коеюн. Кана 1, 2, 3. Баштадык. Кайсыл топ биринчи бүтсө көбүрөөк упай алат? Кана? Топ менен иштейбиз. Бири-бирибиз менен пикир алышып. Бири-бириңер менен. Кана. Тезирээк аракет кылабыз. Кана. Баштадыңарбы? Бири-бириңер менен пикир алышып. Сабактар сызылгансыңар. Ушул жерге сызса. Кана, ой азаматтар, силер бүтөйүн деп калсыңар да. Изилдөөчүлөр дагы илимпоздордон калышпай бүтөйүн деп калыптыр. Бүтүп калыпсыңар, Кана ким биринчи бүтөт экен? Кол көтөрөбүз дагы, доскага чыгабыз бүткөндөр. Кана окуучулар бүтүп калдыңарбы? Ким даяр? Биз. Кана биринчи топ даяр экен. Кана тез чыгабыз дагы. Чечмелеп бересиңер. Доскага жармаштырабыз. Biz özümüz Alkul Osmanov adına singvейн түздүк. Алкул, акын жазуучу, кайгы жашоо, поэзияда терең философиялык улуттук, кыргыз адабиятынын классиги. Осмонов тарыхчы, акын, элдик, маданий чыгармачылык. Кыргызстандын руханий мурасы, улуттун үнү, поэзиянын жандануусу. Азамат, туура түзгөнбү синквейнди? Туурабы? Болот, жакшы. Эң жакшы түзүлгөн. Силерге упай берип коеюн, ар бириңерге бирден. Жакшы. Топ менен иштегениңер үчүн. Азаматсыңар, кыска эле убакытта кроссвордду түзүп, бүтүрүп жетиштиңер, Биз топ менен кроссворд түздүк. Анын суроолорун окуп берсем. Биринчи суроо: Кудайга миң мертебе калп айтса да, ырына бир да калп айта албаган акын ким? Туура. Алкул Осмонов. Үчүнчү суроо: 1925-жылы кайсы балдар үйүнө кабыл алынган? Кайсы балдар үйүнө кабыл алынган? Туура. Фрунзе балдар үйүнө акыркы суроо бар экен. Акын канча жашында ата-энесинен ажыраган? Билесиңерби? Канча? 5 жашында. Бали. Баракелде барыңар. Мыкты жооп берип жатасыңар. Эми кийинки топ чыгат. Олимпоздор командасы сандарга карата кластер түздүк. Мисалы 1915-жылы 21 мартта Алкул Осмонов туулган. 1938-жылы 9-апрелде СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. 1935-жылы жана 1950-жылдары 10дон ашуун китептердин ээси болгон. Жакшы, туурабы? Жакшы, Азамат, жакшы түзгөнсүңөр кластерди силер дагы баалап коеюн. Отур Сахиба. Үчүнчү тапшырманы дагы ийгиликтүү аткарып алдыңар. Барыңар азаматсыңар. Эмне үчүн силер
Кластерди дарак сымал кылып тарттыңар. Даракка тарттыңар, Себеби биз Алкул Осмоновду мөмөлүү даракка окшотуп, ал боюнча маалыматтарды алмаларга жаздык. Жакшы, аябагандай көптөгөн маалыматтарды жазыптырсыңар. Туурабы балдар? Анда эмесе окуучулар берилген тапшырмага аябагандай сонун маалыматтарды жаздыңар, айттыңар. Эми кийинки акыркы тапшырманы аткарабыз. Бул тапшырмабыз жылдар сүйлөйт деп аталат. Силер ар бир топ 3төн сан тандайт, ирети менен сандын ичинен чыккан жылдар эмнени түшүндүрөт бизге айтып бересиңер. Макулбу? Баштадыкпы? Кайсы топтон баштайбыз? Биринчи топ. Кайсы санды тандайсың? Номер 7. Кана? Номер 7. 1930 дейт. Кана? Масбек 1930. Ушул жылды чечмелеп берчи. 1930-жылы Алкул Осмоновдун тоңгуч ыры Сабаттуу газетасынын сентябрь айында жарыяланган бул ырдын аталышы Кызыл жүк. Азамат туура жооп бердиби? Туура жооп берди, Сабаттуу газетасына Кызыл жүк аттуу ыры алгачкы ыры жарыяланган экен. Кийинки кана кийинки топ канчаны тандайсыңар? Экинчи топ? 5 тандайсыңарбы? 1928-1933 жыл дейт. Ким жооп берет кана? Сахиба? 1928-1933 жылдары Фрунзенин техникумда окуйт. Кайсы санда чайын? Номер 4. 1935 жыл дейт. Ким жооп берет? Кана ким жооп берет кана? Ахледин? 1935 жылы таңдагы ырлар жыйнагы чыккан. Азамат туура жооп бердиби? Туура. Кайсыны тандайбыз? 9-ду тандадык. 1935-1950 ким жооп берет? Фатима? Алкул Осмонов 1935-1950 жылдары 10дон ашык китеп ээси болгон. Азамат туурабы? Кана кайсыны тандайсыңар? Экини тандайсыңар. Кана окуучулар, бүгүнкү сабагыбызды дагы ийгиликтүү аяктап алдык. Бүгүнкү тапшырмаларды бардык топ сабагыбыздын ээси адабиятчылар тобу, коноктору изилдөөчүлөр, илимпоздор тобу дагы аябагандай аракет кылып мыкты жооп бердиңер. Баарыңар азаматсыңар. Кана упайларыбызды санадыкпы? Адабиятчылар канча упай экен? Жалпы 18 силердики? 18 силердики? Баарыңардык 18 ой азаматтар, демек бүгүнкү сабагыбызда достук жеңишке ээ болду. Бүгүнкү сабагыбызда баарыңар жакшы катыштыңар, азаматсыңар. Кана эмесе бүгүнкү сабагыбызды өзүбүздүн улгондуу ырыбыз менен жыйынтыктап алабыз. Yolun kıyın üşürsün, kışta kalpli boran vurup kar vurup, soğukun göz boynuma ağlayın, çok ayın bot koydurcu adam.